Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирсе эле коңшу өлкөлөр менен болгон чек ара ачылып, көзөмөл жоюлат деп ишенгендер жаңылышканын мезгил көрсөттү. Учурда чек арадагы өткөрмө пункттарында эч нерсе өзгөргөн жок. Альянстын эрежелери күчүнө кирген күндө деле көп нерсе өзгөрүүсүз калаарын чек арачылар айтышууда. Казак тараптан да, биз тараптан дагы инженердик сооружениялар алынбайт. Биз чек арачылар мурда кандай иштесек, ошондой боюнча эле иштей беребиз. Айта кетсек, бул паспорт менен дагы жолу айтылып кеткен, паспорт текшеребиз. Анан досмотр транспорттук средств баары мурдагыдай эле өткөрө беребиз. Эки жаңы функция алып атканыбызга байланыштуу биз радиационный контроль үчүн өзүбүздүн өздүк курамыбызды бар жогун окутканбыз. Алар азыркы учурда радиационный контроль көзөмөлдү өткөрүүгө даяр болуп турушат. Бир гана өзгөрүү: бажы кызматкерлери бардык өткөрмө пункттардан кетет. Мындан улам декларация толтуруп, жүктүн салмагы боюнча чектөөлөрдү сактоо да жоюлат. Бажы төлөмдөрүн берип, шлагбаумдун ачылышын бир нече сааттап күтүү деген жок болот. Бирок бажы кызматкерлеринин айрым милдеттери чек арачыларга жүктөлөт. Алар документтерди текшерүүдөн тышкары унааларды текшерип, салык кызматкерлерине товар жүгүртүү боюнча маалыматтарды берип турушат. Ошондой эле радиациялык көзөмөл жүргүзүлөт. Биякта радиационный портальный монитордо машина өтүп баратканда өзү реагировать этет, световое оповещение и жана звуковое оповещение болот. Тияктан камерадан билинет. Биякта могу баштарында звуковой бар, колонкасы бар, бул звук подавать этет, анан световой бар. Көк анан кызыл лампочка өчүп жана баштайт. Айта кетүүчү жагдай, ак жол өткөрмө пункту жүргүнчүлөр үчүн гана болот. Ал эми унаа жана жүк ташуучу автомашиналар Кант жана Токмок шаарларынан алыс эмес жердеги өткөрмө пункттарына жөнөтүлөт. Ал эми чек араны кесип өткөн жарандарды текшерүү өзгөрүүсүз калат. Жарандар мурдагыдай эле өз паспортун көрсөтүүгө тийиш. Ал эми алардын жанында жашы жете элек балдар болсо, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн көрсөтүп өтүшөт. Туристический сезондон тышкары күнүнө 10-15 миң адам өтөт. Туристический сезонго карата бир 30-40 миң кишиге барат. Кабиналардын үстүндө видеокамералар бар. Анан баш аягы бир таможенный службанын көзүнчө, биздин чек ара кызматтын көзүнчө аша бир 60-70 видеокамера бар. Паспорттук көзөмөл 1,5-2 мүнөттөн ашпоого тийиш. Бирок чек арачылар бул процесс болгону жарым мүнөткө созулот деп убада кылышууда. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.